Assalamu алейкум. Биз ушундай резина тиккенди үйрөнөбүз. Алгач баракты алабыз дагы, 4 бүктөп алабыз дагы. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып, бул жагын 2 сантиметр, тигинен 1,5 сантиметр кылып чекит коюп белгилеп алабыз. 2 сантиметр белгилегенден тартып 9 сантиметрге узундукту ченебиз дагы белгилейбиз. 2 сантиметр чиебиз бул жерден, анан 9 сантиметр чийилген так ортосунан 3 сантиметрге ченеп чекит коюп белгилей алабыз дагы. Эми чекиттерди бириктирип ушундай кылып сызабыз дагы, ушундай бизге сүрөт пайда болушу керек. Кайчынын жардамы менен эми кыркып алабыз. Тыканга беттеп коюп жылышпас үчүн ийне колдонсок дагы болот. Калем менен айлантып сызып алабыз дагы, анан кыркабыз. Оңун ичине каратып, айлантып тигип чыгабыз. Ал эми мунун узундугу 48 сантиметр болот. Тигинен 8 сантиметр кылып ченеп кесип алабыз. Мунун ичине биз резина салабыз. Резинанын узундугу 20 сантиметр болуш керек. Бетти алып, узунунан тигебиз. Оңуна которуп алабыз. Анын ичине резинаны салып, резинаны бириктирип, учтарын тигип алабыз. Ийнени саптап, колго билгизбей тигип коебуз. Муну да айлантып тигебиз. Оңуна которуу үчүн 3 сантиметрдей орун калтырганды унутпайбыз. Кайчы менен айлантып бир аз кесип алабыз. Оодарып алган соң ачык калган жерин колго же машинага тигип салабыз. Эми видеодогудай кылып резинага байлап коебуз. Мынакей биздин дагы резинабыз даяр болду. Мага катталганды унутпаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик.